Эми бул суроого менин мындай даяр рецептим жок да. Негизи сүйгөн адамды унутуш аябай кыйын да. Анан сүйгөн адамың менен кандайдыр бир жол болбостук болуп, экөөңөр эки тарапка кетсеңер, бул кадимкидей адам психологиялык травма, жаракат алат. Анан негизи билесиздерби, психологиялык травмага кабылган адам, ушундай жарааттарга кабылган адам өзүнүн калыбына келиш үчүн 2-2,5 жыл керек да. Анан бул мындай уктап турсам эле унутуп калам деген нерсе бул албетте жомок. Буга убакыт керек. Анан өзүңүзгө өзүңүз да жардам беришиңиз керек. Мисалы, аны эстете турган нерселерди жок кылуу, сүрөттөрүн өчүрүү дегендей, ал аны көрбөө, жана башка нерсе менен алек болуу, башка максаттарды коюу. Албетте айтып коюш жеңил азыр, бирок сезимдер акырындык менен кетет. Албетте баягы сүйүүнү бакпаса, сүйүү акыры өлөт да. Анан сиз аны бакпаңыз, биз тескерисинче багабыз ошол сүйүүнү. Мен ушинтип сүйдүм эле деп сугарабыз. Анан ал өчпөйт. Сүйүүнү бакпай койсо эле, бакпай коюш мен ойлойм, эмне бул бакпай коюш? Кам көрбөй коюш. Мисалы, сугарбай койсоң гүл өлүп калган сыяктуу, сүйүүңүздү багып, эгер бул взаимный деп коет го орусча, экинчи тарап сизди сүйбөй атса, анда багуунун кажети жок да. Андан көрөчү ал сүйүүнүн өлүп калышына өлгө түзүүчү иш аракеттерди кылыш керек болот го дейм.